Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Qudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда иқола тууралуу өттү келе. Иқола деп эмне эле? Мурун келишилген соодабызды бардык шарттары табылгандан кийин сатып алдым болгондон кийин, эгерде ушул сатуучунун же кардардын экөөнүн бири өкүнүп кайра ушул сооданы жоёлу дешсе, анда ошол сооданы жоюунун атын эмне деп коет де? Иқола деп коет эле. Бүгүнгү өтө турган темабыз, Кудайым буйруса, муробаха жана тавлия тууралуу болмокчу. Биз китебибиздин башында, бай соода саттык китебинин башында айттык. Акча жагын эске алганда соода төрткө бөлүнөт деп. Анын биринин аты мусавама, экинчиси муробаха, үчүнчүсү тавлия, төртүнчүсү вадиа деп. Мусавама деп бул сатуучу менен кардар экөө келишилген бааны айтат. Ал жерде ошол жанагы баштапкы ценаны канча сомго, бааны канча сомго сатып алгандыгы белгисиз кардар адамга. Ал эми бул темабыз муробаха жана тавлия тууралуу болгондуктан мунун мусавама соодасынан өзгөчөлүктөрү жана айырмачылыктары бар. Кудайым буйруса, мына ошону бүгүнкү сабагыбызда өтөбүз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бабул муробахати ва тавлия. Муробаха жана тавлия соодасы тууралуу бөлүм. Бул темага киришүүдөн мурун, муну чечмелөөдөн мурун башка нерсени айта кетели. Муробаха соодасынын өзүнүн дурус болуу үчүн өзүнүн шарттары бар. Мына ошол шарттарды баяндап, андан кийин темага киришсек, темабыз өтө түшүнүктүү болот, Кудай буйруса. Муробаха жана тавлия соодасынын эң биринчи шарты, эгерде расул мал деп биз буюмду эмне менен сатып алсак, ошону расул мал деп коет. Мына ошол расул мал накыт, тактап айтканда акча боло турган болсо, алтын, күмүш, доллар, рубл боло турган болсо, анда муробаха соодасынын дурус болуусунда талаш жок. Аалымдардын ортосунда такыр кайчы пикир не экен? Жок. Мисалыга, саткан адам бир буюмду айталы 100 сомго сатып алат. 100 сомго сатып алып, аны экинчи жака 120 сомго сатат. Сатуучу дагы, кардар дагы эң биринчи баштапкы ценаны билет, бааны билет, 100 сомго сатып алгандыкты. Мына ошонун үстүнө 20 сом кошуп башка жака сата турган болсо, 120 сомго. Мына ошону муробаха деп коет. Бунун дурус болуусунда талаш жок. Экинчи маселе, эгерде расул мал, тактап айтканда жанагы биз сатып алган эмне менен сатып алабыз, ошол эгерде буюм боло турган болсо, акча эмес, доллар эмес, рубл эмес, алтын эмес, күмүш эмес, бартер кыла турган болсок, буюмду буюмга бартер кыла турган болсок, анда бул маселеде аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Biz Abu Hanifa mazhabı болгондуктан biz Hanafi mazhabты гана айтып өтүп кетели. Hanafi mazhabтын көз карашы боюнча, эгерде акчанын жанагы бартер кылган мал, расул мал, акчанын ролун аткарган буюм, эгерде заватул амсалдан болсо, заватул амсал деп бул кайли жана эмнелерди айтат, вазнилерди айтат. Тараза менен тартылып бере турган, идиш менен өлчөлүп бере тургандарды не деп коет экендер? Заватул амсал деп коет, мисли деп коет. Же ададил мутакориб, жана бири-бириге жакын болгон, мындай штучный сатыла турган нерселерди, мисалга жумуртка, кыш. Мына бул нерселер не болот? Мындай штучный сатылат, анан бири-бирине эмне? Аябай жакын. Бири-биринен көп айырмасы жок. Мына ушул нерселерди заватул амсал деп коет, окшошу барлар деп коет. Эгерде ушундай буюм менен башка нерсени сатып ала турган болсо, анда Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча соода эмне болот? Дурус болот. Мисалыга, мен бир телевизорду айталы 1 тонна будай берип сатып алдым. Мен bir televizordu 1 tonna buday. Akşamı жерде эмне болду? Будай болду. Сатып алдым.
Мына ошол мен сатып алдым да 1 тонна будайга. Эми ошол телевизорду кайра 1 тонна 100 килограмм будайга сатсам эмне экен болот. Же 1 тонна будай анан үстүгө 10 000 сом акча кошуп туруп сатсам эмне болот экен. Муну мурабаха деп коет. Сатып алуучу дагы сөзсүз түрдө жанагы мен 1 тоннага сатып алгандыгымды билет. Анан мен үстүгө жанагы эмне кылам? 10 000ди кошуп туруп же жанагындай 100 килограмм 200 килограммды кошуп туруп сатып атам. Муну билет. Мусавамада билбейт. Ошону эсиңиздерге алыңыздар. Мусавама саудасында мен сатып алган, канча сомго сатып алгандыгымды билбейт. Ал эмнени билет? Мен аны менен эмнени кеңешип атам, келишип атам, ошону гана билет. Ал эми эгерде мен сатып алган буюм заватул амсал болбосо, жанагы кыями боло турган болсо, кыями дегени окшошу жок. Дал өзүнү табып бере албайсыз. Мисалыга баалап бере турган нерселер бар. Ал эмне дейли? Мисалыга кой, эчки, уй. Эгерде мен бир уй берип туруп, айталы бир китеп сатып алдым. Бир уй берип туруп, мурунку доорларда ушундай китептер кымбат болчу да, бир уй берип китеп сатып алдым. Эми ошол китепти кайра мен башка жака сатайын десем, мурабаха кылып, бир уйдун анан үстүнө 10 сом кошуп сатам деген түшүнүктү айта турган болсом болбойт. Неге? Себеби бул жерде шарт эмне эле? Шарт жанагы мен эмне менен сатып алганмын, ошонун баасы даана белгилүү болуш керек. Мурабаха жана тавлия соодасын кылган кезде расул мал белгилүү болуш керек. А бул жерде белгисиз. Мен жанагы уюмдун баасы 10 сом болобу, 20 сом болобу, 9 сом болуп калабы, ал даана белгисиз болгондуктан бул соодада мындай түрдө эмне кылууга болбойт? Мурабаха соодасын кылууга болбойт. Белгисиз. Себеби эмне дедик? Белгисиз. Ошондой эле баа коюучулар дагы мен уюма, мен сатып алган уйга ар түрдүү баа коюштары мүмкүн. Ар түрдөгү эмне баа коюшу мүмкүн. Бири келип туруп 20 сом деши мүмкүн, экинчиси 15 сом деши мүмкүн, үчүнчүсү келип 10 сом деши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы мен уюмдун даана так бир баасы болбогондуктан бул соода эмне болбойт экен? Мурабаха кылууга болбойт. Андыктан муну эмне кылып коебуз? Мындай сооданы мусавама соодасы кылып коебуз. Мусавама деген эми жанагы кийин келишип туруп канча сомго өзүңүз сатсаңыз, ошол дурус боло берет. Андан кийинки шарты жанагы расул малдын өлчөмү эмне болсун дедик? Көлөмү белгилүү болуш керек. Экинчи сатып алган адам, мисалы мен Айдар шейхтен сатып алдым, анан менден келди да Ажи Мурат сатып алып атат. Мына ошол Ажи Мурат мен Айдар шейхтен канча сомго сатып алгандыгымды билиш керек. Ал эми эгерде Ажи Мурат мен Айдар шейхтен канча сомго сатып алгандыгымды билбесе, анда ал соода эмне болуп калат? Мурабаха соодасы фасид болуп калат. Кайсыл убакка чейин? Тиги киши билгенге чейин да. Тиги киши билсе, анан соода не болот? Дурус болот. Эгер кааласа алат, каалабаса албай коет. Ошол мажлисте билиш керек, бирок ошол орунда билиш керек. Бул экинчи шарты. Үчүнчүсү айякуна рибху маалуман болуш керек. Ошол мен үстүнө канча сом коюп атам, ошол белгилүү болуш керек. Мисалга мен 10 сомго Айдар шейхтен сатып алдым, 12 сомго Ажи Муратка сатып алсам, ошол мага түшө турган киреше 2 сом экендигин Ажи Мурат билиш керек, белгилүү болсун. Бир белгисиз эле нерсени атай турган болсок болбойт. Пайда белгилүү болуш керек. Андан кийинки шарты, ошол мен эмне мен сатып алган болсом, кайсыл акча эмне иштеткен болсом, ошол жынсташ нерселер болбош керек, түрлөш. Түрлөш нерселерде мурабаха кылууга болбойт. Себеби риба болуп калат. Мисалыга мен айталы 100 килограмм будай сатып алдым. Эми ошол 100 килограмм будайды кайра 110 килограмм будайга сатайын десем, ал эмне болуп калат? Риба болуп калат. Түрлөш болбосун дейт ошон үчүн. Түрлөш болгон кезде мурабаха соодасы эмне эмес? Мүмкүн эмес. Андан кийинки шарты биринчи келишим сахих келишим, туура келишим болуш керек. Болгон болуш керек. Мен жанагы Айдар шейхтен сатып алдым, анан Ажи Муратка саттым да. Мына ошол Айдар шейхтен сатып алган кезимде бүт сооданын шарттары табылган болуш керек. Шурутул инъиқад, шурутул сиха бардыгы табылып, анан ошондон кийин гана мен бул жака үстүнө акча кошуп сатсам эмне экен болот. Ал эми эгерде мен Айдар шейх менен түзгөн келишимим туура эмес келишим түзгөн болгондуктан фасид болгон болсо, анда мурабаха соодасы эмне эмес? Дурус болбой калат. Мурабаханын эрежеси ушундай. Мусавама башка, мурабаха башка.
Эми китепке киришели. Ушинтип 5 шарт атадык. Эсиңиздерге алыңыздар. Азыр ошого жараша кетет. Al-murabahatu naqlu ma malakahu bil aqdil awwali bis samanil awwali ma'a ziyadati ribhin. Murabaha deb birinci kelişim menen eği çıkkan buyumdu. Şu birinci bağ menen üstüne biraz birinci bağ menen anan üstüne biraz koşup başkaga emne kılıp atat, başkaga ötkörüp berip aytat. Murabaha emneken birinci kelişim menen kança akçaga satıp algan bolsam, oşonun üstüne akça koyup durup ekinci jaka ötkörüp berүүnü murabaha dep koyot. Janaga aytkан misalımda egerde men Ali'den 10 so'mgo bir buyumdu satıp alıp keyin bir jaka 11 so'mgo satkan bolsam, bul soodanın atını emne dep koyot? Murabaha dep koyot. Wat-tawliyatu naqlu ma malakahu bil aqdil awwali bis samanil awwali min gayri ziyadati ribhin. Alemi tavliya devemden aytat dese, birinci kelişim menen eği çıkkan nerseni üstüne akça koyup turup, oşol murun kança so'mgo satıp algan bolsam, oşol bağı menen başkaga ötkörüp berүүnü emne dep koyot ekендер? Tavliya dep koyot. Misalga janaga aytkан misalыбызda men Ali'den 10 so'mgo bir nersени satıp aldım, kayra ile oşol 10 so'mgo aytalı Acı Murat'a sattım. Bu emne dep atalat eken? Tavliya dep atalat. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل. Murabaha menen tavliya okşoşu, barter kılıp atkan kezde oşol okşoşu bar nerse menen barter kılsanız gana durus bolot deydi. Oşonda gana durus bolot. Bunu jokorda biz ayttık. Kıyami nerselerde emne emes dep mümkün emes. Misalga koy menen satıp algan bolsam, uy menen satıp algan bolsam, anı men bir jaka men murabaha kılam dep bir koy üstüne 5 so'm beresin degen түшүнүк менен сатсам, не эмескен ал? Murabaha болбой калат. Аны musavama деп коет. Башкача болуп кетет ал. Murabaha болуш үчүн окшошу бар нерселер болуш керек. Будай, арпа, алтын, күмүш, акча, мына ушундай нерселер менен сатылыш керек. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والسباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام. ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. Yani murabaha kılgan kezde oşol soda satıkta kassordun, sabbagdın, tarrozdun, fatıldın, jana bir deden buyumdu bir jeden ekinci jaka jetkiri berүүчүнүн akısın janagı buyumnun üstüne koyuğa bolot. Janagı buyumnun üstüne koysanız neken koşsanız bolot. Emi birden çeşmeleli. Karаңыздар. Ucratul kassor. Kassor degeni bol eski doğrularda, eski kinolarda көргөн bolsaňızдар bir kezdemeni jasagan kezde janagı toku bütkөндөн kийин аны agartуу үчүn немеге салып алып туруп, аябай бирдекелер менен жанчы буттары менен дебелейт эде, анан ал агарат эле. Мына ошону kassor деп коет. Эгерде бирөөдө акы берип туруп ошондой кийимди белилишик дейт да орустарда. Ошондой акы менен ошондой жасаткан болсоңуз, саббаг деп боёучуну айтат. Эгерде бир боёучуга берип кийимиңиздин өңүнү өзгөрткөн болсоңуз кездеменин, тарроз дегени бул кийимге жанагындай белгилерди мындай гүлдөйт го, гүл салат. Ийме кылып жанагы не деп коет? Ар түрдүү логотиптерди деп коет, мындай тигип неметет го. Ошону тарроз деп коет. Ошону эгерде жалдаган болсоңуз, ошого акы берген болсоң, жанагынын үстүнө ошол акчаны койсоңуз болот. Фатыл дегени бул фатыл. Фатылы мына кийимдин мындай чекесинде, чапандарда немелерде эмне болот? Мындай гүлдөйт. Gül деп коет го, мындай жибектен немелер менен мындай жасап гүл деп коет. Ошолорду фатыл деп коет. Ошонун акысына кошсоңуз болот, эгерде бирөөдү жалдаган болсоңуз. Анан хамрут таам дегени сиз жанагы будай арпа болот болсо бир жерден экинчи жерге жол кире берген болсоңуз, мына ошолорду жанагы негизги баанын үстүнө кошсоңуз болот дейт. Бирок шарты эмне кошуу үчүн сиз бирөөдү жалдаган болушуңуз керек. Ал эми сиз эгерде өз инициативаңыз менен ошол иштерди жасаган болсоңуз, анда аны кошууга эмне укугуңуз калбай калат. Арият менен мисалга же болбосун, арият менен жасаттыңыз да, мындай жөн эле бирөө сизге Аллах үчүн жаса берген болсо, аны дагы үстүнө кошуп бере албайсыз. Бирок кошконуңуздан кийин эмне дейсиз? Ва якулу қама алайя биказа. Мага бул нерсе ушунчага турду, ушунчага түштү дейсиз. Мен ушунча сомго сатып алдым дебеш керек. Мисалга,
bir kezdemeni, ак kezdemeni 10 сомго сатып алдыңыз. 2 сом боёкчуга бердиңиз. Ал боё берди. 12 сом. Мага 12 сомго түштү дешиңиз керек. Эгерде ушуну мен 12 сомго сатып алдым десеңиз, анда жалган сүйлөгөн болосуз. Себеби сиз муну 10 сомго сатып алгансыз. Ошон үчүн мына биздин ага-инилерибиз, содегер ага-инилерибиз эмне деш керек экен? Бул мага ушунчага түштү, мен ушунчага сатып алдым дебеш керек, ал калп болуп калат. Fa in ittala'a al-mushtari ala khiyanatin في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. Eğer de murabaha sodasında qardar qiyanatты байқап қалса, алдауды bilip қалды, алдағандығы bilinip қалса, Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin көз қарашы бойынша, егер қаласа ошол келишилген баа менен алат, егер қаласа қайтарып берет. Бұл жерде экитен тараптын укугу корголуп атат да. Биринчиси бардык акчасы менен алат дегенде, каласа ошол келишилген акча менен. Себеби саткан адам ошол мүлкүдөн жанагы буюмду ошол атаган баасында чыгышыны каалайт да. Ошон үчүн бул жерде анын укугу корголду. Эми экинчи жагы эгер каалабаса кайтарып берет дегендин мааниси, бул жерде кардардын укугун колдоо болуп жатат. Ошондуктан кааласа алат, каалабаса албайт. Бұл жерде жанагы кемитесин минус кыласың деп болбойт мурабахада. Эми алдаган экенсиң, өзү негизи 9 сом экен, сиз мага 10 сом деп койгон экенсиз, 1 сомду кечесиз дегенге эмне экен? Болбойт. Мурабаха содасында мындай кылууга Абу Ханифанын көз карашы боюнча болбойт. Эми али ва ин иттала ала хиянатин фи таурияти асқатаха мин ас-саман. Али эми эгерде таурия содасында ошондой кыянатты байкап калса, Таурия эмнеде? Сатып алган баасы менен кайра сатуу. 10 сомго сатып алды эле, айтты, анан кайра 10 сомго саттым деди. Кийин көрсө, ал 9 сомго сатып алган экен. Алдап койгон болсо, бул жерде кемитсе болот. Бул жерде жанагы 1 сомуну кайра эмне кылат? Кайтарып алат. Же акчаны бере элек болсо, кемитип туруп 9 сом кылып колуна кайтарып коет. Мурабаха менен ушул маселеде мурабаха менен тауриянын ортосунда эмнеси бар экен? Айырмасы бар. Ушул маселеде. وقال Abu Yusuf yahuttu fihima. Imam Abu Yusuf'un көз карашы боюнча таурияда дагы, мурабахада дагы кемитсе болот дейт. Жанагы ашыкча кыянат кылып атап койгон сумманы азайтса, түшүп берсе болот дегенде. Болот дейт. وقال Muhammad la yahuttu fihima lakin yukhayyaru fihima. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча мурабахада дагы, таурияда дагы кемитүүгө болбойт, жана түшүүгө болбойт. Алдаган сумманы минус кылууга болбойт. Өкө теңин эмнеси бар дейт, ыктыяры бар дейт. Кааласа алат, каалабаса албайт дейт. Бул жерде фатва Абу Ханифа рахматулла алейхинин эмнесине берилген? Көз карашына берилген. Ошондуктан карайбыз, мурабаха содасыбы? Анда кааласа калабыз, кааласа кайтарып беребиз эгер алдаган болсо. Ал эми таурия содасында канча неме болгон болсо, ошону минус кылабыз да калганын беребиз. Wa man ishtara shay'an mimma yunqalu wa yuhawwalu lam yajuz lahu bay'uhu hatta yaqbidahu. Demek kimde kim bir жерден экинчи жерге көчүрүп, жылдырып боло турган bir буюмду сатып алса, колуна албайынча үчүнчү жака сатууга болбойт дейт. Муну жокоруда айттык эле. Жокорудагы эң соода саттыктын башталышында шарттары бар. Жанагы bir жерден экинчиге жылдырууга мүмкүн болгон нерсени үчүнчү жака башка адамга сатуу үчүн сиз жанагы биринчи сатуучудан колуңузга алышыңыз керек. Andan keyin satışınız gerek deb. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi kelet, la tabi'anna şey'an hatta taqbidah. Sen kolunu albayınca başka bir ögemne kılıva satpagın. Emne sebepten? Misalga qarаңыз. Misal aytalım, men mınau neseni satıp aldım mına. Hacı Murat'tan satıp aldım. Biro koluma alalek men. Anan Aydar Şeyh'e sattım. Deyli. Emi qarаңыз, men Aydar bul neseni Aydar Şeyh men sodalaşıp aldım da. Balkim men Aydar Şeyh'i koluma algıçam, bul nese Hacı Murat'ın kolunda çok bolup ketişi mümkün. Biri urdap ketişi mümkün, bul sınıp çok boluşu mümkün, başka nese boluşu mümkün. Bol oturgan bolsa men al jaka Aydar Şeyh'e eğer sınıp kalsa çok bolsa men emneni berem. Eşteke bere albayım da. Bunday neselerde köpünçe çok bolup ketүүdün nesi var? İhtimalı var. Oşonduktan bir жерден экинчиге жылдырууга мүмкүн болгон нерселерди колго албайынча не экен? Сатууга болбойт. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف. Abu Hanifa jana Abu Yusuf'un көз карашы боюнча жерди алуудан, колуна алуудан мурун
сатууга болот дейт. Себеби жерде эмне? Жер көбүнчө жок болуп кетпейт. Аны бирөө урдап кете албайт. Недвижимосттерде сата бересиз, проблемасы жок. Жок болушу редки болот да. Редко бир жер жарылып эле бир нерсе болуп кетпесе, же бир сел келип эле жууп кетпесе, ал бир жерден тура берет, ал жок болуп кетпейт. Ва кала Мухаммад ла яжуз. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи айтты, болбойт деди. Имам Мухаммад муну дагы жанагы кыймылсыз мүлктү кыймылдуу мүлккө салыштырып өкө теңи болбойт деген пикирде. Бирок фатва Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун сөзүнө берилген. ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. Demek kimde kim bir idiş meni ölçülüp turgan nerseni idiş meni ölçöm degen şart meni satıp alsa, je taraza men tartılıp turgan nerseni taraza men tartıp alуу şartı men satıp alıp, keyin ошо өлчөй турганын өлчөп таразага тартып алган таразага тартып, андан кийин башка үчүнчү жака кайра ошол шарт менен сата турган болсо, кийинки сатып алган, кийинки кардар адам жегенге, аны башкаларга сатканга укугу жок, кайра башыдан таразадан өткөрбөйүнчө, кайра баштан идиш менен өлчөбөйүнчө. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келет: "Наха ан бай'i таами хатта яжрия фихи саан." Эки со иштетилбейинче будайды сатуудан пайгамбар не кылган? Тыйган деген. Эки со дегени бул биринчи кардардын өлчөп алат, анан экинчи кардарга кайра эмне кылат? Өлчөп сатат. Мына ушундай болмоюнча иштетүүгө мүмкүн эмес дейт. Пайдаланууга. Мисалыга, мен будайды Ажи Мураттан сатып алдым. Таразага коюп сатып алдым. Эми менден келди да айталы Али Шейх сатып алды. Кайра башыдан мен Алиге таразага коюп туруп бербесем эгер, Али жанагы нерседен жеп ичкенге укугу жок. Неге? Себеби бул жерде түрдүү нерсе болушу мүмкүн. Балким мен тигиден сатып алып жаткан кезде таразада биз бир алданып калганбыз, ашыкча кеткен, кем кеткен болушу мүмкүн. Ошону биз ошол ойдон өткөрүп бере турган болсок, тиги ошондо мен акыма кирип кетиши мүмкүн да, билбей эле. Ошондуктан кайра башыдан бир себеби эмне экен? Ушул себепте мен акыма кириши мүмкүн, же мен анын акысына кириши мүмкүн. Кыскасы, кайра таразага кой боюнча сатууга эмне экен? Мүмкүн эмес. Эки жол тараза тартылат. Мен бирөөдөн тараза мен тартып алдымбы, ал көрүп турду. Мисалга жанагы мен аз айталы Ажи Мураттан сатып алганда Али көрүп турду, мен таразага тартып алдым. Бирок ошого карабастан мен Алиге өткөрүп берген кезде кайра Али таразага тартып алыш керек. Ошондо гана Али пайдаланууга укугу бар. Башкага сатууга укугу бар. Ва тасарруфу фи самани кабла ал-кабди жаизун. Акчаны колго алуудан мурун, соода саттыкта акчаны колго алуудан мурун аны иштетүүгө эмне дейт? Болот дейт. Мисалыга айталы мен Айдар Шейх менен мына китепти соода кылдым. 10 сомго саттым да. Мына ошол 10 сомду Айдар Шейхтен ала элекмин. Анан Айдар Шейхке айттым, ошол 10 сомдун ордуга кел мага эмне бер? Бир кийим берчи дедим да, бир көйнөк бер. Болот, жарай берет. Ошол 10 сомго как будто мен эмне сатып алган болом? Көйнөк сатып алган болом. Же башка бир адамга белекке берип ийдим, кийин алам да берип кое берем да, ал айырмасы жок, боло берет. Ва яжузу лил муштари ай язида лил баи фи саман. Ва яжузу лил баи ай язида лил муштари фил маби. Кардар сатуучу үчүн акчаны кошумча кылып берсе боло берет. Мисалыга мен Айдар Шейхтен 10 сомго бир китеп сүйлөштүм. Анан айттым, мейли 2 сом мен үстүнө кошуп берем ушуну сизге дедим. Бул 10 сом деп атат. Мен 2 сом не кылдым? Кошуп бердим. Же болосом экинчи мисалда сатуучу кардар үчүн саткан буюмга бир нерсе кошуп берсе. Мисалга Айдар Шейх менден 10 килограмм будай сатып алат. Мен Айдар Шейхке өз инициатива менен мейли мына сизге 11 килограмм деп 1 килограмм ашыкча кылып бердим. Ушундай кылууга болот. Шариатта бул нерсе бар. Бирок шарт кылынган эмес, бул жөн эле өз инициативасы менен болуп жатат. Ва яжузу ай яхутта минас самани. Ошондой эле сатуучу акчаны кемитсе дагы эле болот. Мисалга мен Айдар Шейх менен 10 сом менен сүйлөштүм, китепти сатам деп. Бирок кийин эмне дедим? Таксыр мейли 10 сом эмес 9 сом бериңиз болот дедим да. Боло берет, 1 сом кечтим мен. Проблема жок.
Wa yata'allaqul istihqaqu bi jami'i zalika. Biroq keyin ақыны талап қылған кезде, ошол келишилген баа эмес, жанагы мен үстүгө кошумча кылган же кемиткен нерсени талап кыла аласыз. Мисалга, биринчи мисалда эмне дедик? Сатып алган адам акчаны үстүнө кошту да, 10 сом деди де, бул 11 сом деди. Кийин сатуучу кардардан акча сураган кезде ошол 11 сомду кардар бериш керек болот. Себеби бул өзү кошту жанагыга. Же экинчи мисалда сатуучу буюмга кошуп сатты го 10 килограмм или 11 килограмм. Кийин бул акысын талап кылган кезде 11 килограмм бериш керек. Келишимибиз 10 эле го 1 килограммыны мен өзүм инициатива менен сизге коштум деген түшүнүк болбойт. Кандай вадалашып туруп неметкен болсо, ошону бериш керек болот. Wa man ba'a bi samanin halin summa ajjalahu ajalan ma'luman sara muajjalan. Demek kimde kim nak akça menен satıp, nak сүйлөшүп, карызга эмес, насыя эмес, nak сүйлөшүп, андан кийин ага мөөнөт койсо дейт, ал мөөнөт коюлган соода болуп эсептелет, насыя соода болуп эсептелет дейт. Мисалга мен китепте Айдар шейхке 10 сом менен сүйлөштүм да, анан эмне дедим? Айдар шейх, ушул 10 сомду 6 айдан кийин бер дедим да. Болот. Маселе туура болот. Ошон кийин ал насыя соодага айланат. Мен аны 6 айдан кийин сураганга гана не болом? Укуктуу болом ал акчаны. Wa kullu daynin idha ajjalahu sahibuhu sara muajjalan illa al-qard fa inna ta'jilahu la yasihhu. Бардык түр карызды дейт. Эгерде ээси мөөнөт кое турган болсо, бардык нак карызды ээси мөөнөт кое турган болсо, ал не болот? Насыя карызга айланат. Насыя карызга айланат. Болгону карыз андай болбойт. Урматтуу окуучулар, бул жерде дайын менен карыздын ортосундагы айырманы баяндап атат. Дайын дегени бул соода сатык аркылуу же бир башка нерсе аркылуу, башка келишимдер аркылуу карыздар болуп калган болсоңуз, муну дайын деп коет. Мына ошол дайынга сиз мөөнөт берсеңиз жарай берет. Ал эми карыз дегени бул нак акча алууду айтат. Нак акчаны алган кезиңизде карызы хасанага алган кезиңизде ага мөөнөт коюуга болбойт. Аны бүгүн мөөнөт коюп туруп, дагы аз айталы 6 айдан кийин берсеңиз болот деп туруп, 1 секундтан кийин кайра сураса укугу бар да. Ошон үчүн келишимдер аркылуу карыз болгон болсо, жана карыздар болгон болсо, бир нерсе сатып алып, иште берип, башка себептер менен кыскасы карыздар болгон болсо, ага мөөнөт койсо болот экен, бирок нак акчаны эгерде карызга алган болсо, ага мөөнөт коюу эмне эмес дейт? Дурус эмес дейт. Каалаган кезде эмне кылат? Талап кылса кайра болот, эгер мөөнөт койгон болсо дагы. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.